Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары өлкө аймагында расмий төлөм каражаты катары колдонулат. Сом өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыгарылган. Улуттук валюта сом өзүнүн туруктуулугу, коргоо өзгөчөлүктөрү сыяктуу эле дизайны менен да эл аралык көргөзмөлөрдө жана сынактарда жогору бааланып, башка валюталар менен катар эле өзүнүн татыктуу ордун ээлеп келе жатат. 30 жыл мурда банкноттор минималдуу чыгым менен даярдалып, 10, 50 тыйын жана 1 сом, 5 сом, 20 сом үлгүсүндө чыгарылган. Кийинки жылы 50 жана 100 сомдуктар кошулган. Улам толукталып олтуруп, 2009 жылы 5000 сомдукка чейин бардык номиналдар жүгүртүүгө киргизилген. Санариптик төлөм технологияларынын өнүктүрүүнүн алкагында актуалдуу долбоорлордун бири болуп, санариптик сомду киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Бул накталай эмес, экономикага өтүүнү тездетет. Ошондой эле жарандарга бир платформада онлайн режимде финансылык продукттарды сатып алууга мүмкүндүк берген финансылык маркетплейс ишке кирет. Эл аралык жыйынга Казакстан, Орусия, Армения, Өзбекстан мамлекеттеринин банк жетекчилери катышты. Алар азыркы кооптуу чакырыктарга даяр туруу, акча кунун туруктуу сактоо жана экономикага пайда алып келгидей деңгээлге чыгаруу боюнча ой бөлүштү. Сложных трендов в мировой экономике, более Дүйнөлүк алкакта акча саясаты улам өзгөрүп, кээде биз күтпөгөн пландар болуп жүрөт. Андыктан татаал трендтерге, ар кандай чакырыктарга даяр болуп, инфляциянын секириктеринен зыянга учурабай чыгууга дайым даяр туруу керек. Учурда каражатты туруктуу сактоо өзүнчө бир күчтүү, жаңы эмгекти талап кылып калды. Анын баары өлкө экономикасына таасирин тийгизет. Улуттук купюранын сапатына келе турган болсок, кармап көргөндө анын бекемдиги, банкноттун оптималдуу өлчөмү, голографиялык элемент жана микробасма категориялары боюнча мыкты валюталардын катарына кирет. Кыргызстандын улуттук сому мага абдан жагат. Анын сапаты, тарыхын камтыган дизайны өзгөчө. Жакында эле эл аралык сынакта сом жасалгасы менен жеңүү жаталды. Өлкө эгемендик алганда анын кабыл алынышы эң туура болгон. Биз учурда улуттук банктын көп өкүлдөр менен иштешип, сомдун артынан жакшы тааныш болуп калдык. Ар бир өлкөнүн акча номиналы алардын жүзү болуп эсептелет. Иш чаранын расмий бөлүгүнөн кийин жаңы чакырыктарга даяр туруу, валюта рыногун кеңейтүү багыттары талкууланды. Туруктуу экономика, инфляция, санариптик трансформация, каржылык система, кадрдык дараметти көбөйтүү жана IT тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү валюта рыногуна колдонуу чаралары айтылды. Жыйынга келген бардык банк жетекчилери Борбор Азия жана Европа чөлкөмүндө ар бири өзүнчө валюта болгону менен бир багытка бет алып, тыгыз кызматташуу шарттарын колдоду. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.